Мен азыр Баткенде чоң жиналыш өткүзүп келдим. Чоң активдердин катышында. Ошол жерде биздин эле кызматкерлердин арасынан 8 кызматкер азыр жоопко тартып келди. Ушул коррупцияга берилип кетишкен. Постордон барып акча жыйнайт. Предпринимательдер акча жыйнайт, коркутат, үркүтөт. Силер коркпогула ККМдин сотрудниктерине. Эгер коркутуп келсе, акча жыйнап келсе, мага чыккыла. Мен буларга мына мен эмес, мыйзамдын чегинде буларга биз укукту берип атабызбы? Жоопкерчилигин да сурайбыз булар. Жоопкерчилигин да сурайбыз. Булар бесконечно кандай бир укугу кең анан каалаганын кыла бербейт. Жок, андай болбойт. Буларга дагы мыйзам. Мыйзамды бузса булар дагы жок. Макул, ошон үчүн унчукпай отурбай жардамыңызды бериңиздер, жетекчилер. Келгениңизге рахмат айтам. Капсан бир катуураак сөз айтып койсом, капа болбоңуздар. Себеби менин жумушум ушундай. Мен айтышым керек. Унчукпай келип саламатсыз өбүшүп ташып кетип кала берсем, анда жумуш болбойт. Азыр мына бүгүн дагы 3 чоң ушундай жумушум бар. Азыр Ошко барамын. Ошто чоң ушундай жыйналыш өткөзөм. Анан кийин Өзгөнгө барамын. Анан кийин Жалалатка барамын. Ушул жумуштарды баарын аткарышым. То есть бизге президентибиздин артынан коюлган тапшырма. Кээ бирлер ойлойт, ушул ойноп эле жүрсө керек, вертолетке чыгып алып, же болбосо машина менен баягы кортежге чыгып алып деп. Нет, андай эмес. Билбейм силер кандай, мен али кечеден бери тамак жейм. Начар айтып. Себеби убакыт жок. Убакыт жок, таң амал учуп кеттик Баткенге. Баткенге барып өткүзүп коюп, буяка учуп келдик, эл күтүп калбасын. Азыр эми бул жерден тынбай Ошко барабыз, Оштон өткүзүп коюп эле аэропортко барып аэропортто учуп кетебиз. Кечинде кайра Кудай кааласа үйгө жетип барабыз. Ошол рахмат, анда саламат болуңуздар, тынч болуңуздар, ишиңизге ийгилик каалайм.